Мен Тажимырзаева Айгүл окуу эстафетасын кабыл алдым. Жана Токтосун Тыныбеков атындагы номер 16 жалпы орто билим берүү мектеби үчүн Сатыкулова эжекебиз түзгөн Чоң атанын жомогу аттуу китептен Алданган карышкыр деген кыргыз эл жомогун окуп беремин. Кана кызым, жомок укканга даярсыңбы? Ооба. Азамат, анда кун коюлгабыз, Алданган карышкыр. Илгери бир капчык айдын арасында куу түлкү ийин жасап, анда көп жыл жашаптыр. Бир күнү күн аябай суук болуп, түлкү ийинден чыгып, тамак издеп жойлоп жөнөйт. Ал кетери менен ачка калган карышкыр түлкүнүн келишин күтүп, ийинге кирип жатып алат. Түлкү жолу болуп, курсагын кампайта тойгузуп, кечке жуук ийинге келди. Караса, карышкырдын изи турат. Эгер карышкыр ийинде жатса, анда мени сой койбойт. Эптеп амал издейин, дейт. Анан ийиндин оозуна барып, алынын жетишинче: "Ийиним, сен соо эмессиң го? Ар дайым мен келгенде жооп берчи элең. Ал кайратың кайда кеткен?" деп кыйкырат. Карышкыр тигинин түлкү экенин билгенден кийин ау деп улуп жооп берет. Түлкү болсо ийинде карышкырдын бар экенин билип: "Бай эле ошентип жооп бербейсиңби? Мен тазаланып келейин" деп калп эле оонамыш болуп жатып, жылт коюп качып кетет. Карышкыр түлкүнүн келишин күтүп жата берет. Аңчылыктан жолу болбой келаткан мергенчилер ийинди көрүп, капкан салып коюшса, ага карышкыр түшүп калат. Ошентип, амалдуу түлкү аман калат дагы, карышкыр алданып өлгөн экен. Кана кызым, жомок сага жактыбы? Ооба. Азамат, бул жомокто каармандар кайсы жаныбарлар экен? Түлкү менен карышкыр. Азамат, түлкү абдан куу жаныбар, карышкырды алдап койдубу? Алдап койду, Алдап койду. Азамат, көрсө ач калган карышкыр түлкүнүн ийине кирип эмне кылды? Жатып алды. Оюнда түлкү келсе аны жейин деди. Ал эми түлкү карышкырдын изин көргөндөн кийин кирбестен эмне деп кыйкырды? Ийинине: "Ийиним, мен келгенде жооп берчи элең го?" Кыйкырды. Ал кайратың кайда кеткен деп калп эле кыйкырмыш болду. Ийинде карышкыр бар бекен, жок бекен билип алайын деди да. Анда карышкыр анын кууланганын билбестен ау деп жооп берип койдубу? Азамат. Ошентип, баягы түлкүнүн келишин күтүп жата берди ийинде. А түлкү болсо тазаланып келейин демиш болуп эмне кылып кетти? Качып кетти. Качып кетти. Анан мергенчилер жолдон келатышып, аңчылыктан жолу болбой. Анан ийинди көрүшүп, ошо ийиндин оозуна эмне салып коюшту? Капкан салып койду. Анан карышкыр капканга түшүп калды. Ошентип, түлкү амалдуу аман калат экен дагы, карышкыр эмне болот экен? Капканга түшүп өлүп калат экен. Азамат. Демек, жомоктун аталышы кандай экен? Алданган карышкыр. Демек, карышкыр аңкоо экен, а түлкү болсо митайым, куу экен, Экөө тең жапайы, жырткыч экен, Азамат, мен кызым, жомокту жакшылап уктуң, сен жакшы түшүнүпсүң. Эмесе, ушул китеп менен бирге окуу эстафетасын кийинки окурманга узатабыз,